Каляк боюнча биз 2010-жылдан баштаганбыз. Ойма фестивалине катышып, ал жака барганда силер кайдан келдиңер, Памирденби, кайсы мамлекеттен келдиңер деген суроолор менен бизге таң калып кайрылышчу. Ошондо биз айтчубуз, жок, бул биздин эле элге таандык. Өзүбүзгө дагы кызык болду. Чындыгында эле качан кийген, канчанчы кылымдарда чындыгында эле ушуну кыргыздар колдонгонбу деген суроо негизинде иш алып барганбыз. Биринчиси кептакыяны жасап бир кыш ичинде бүтүргөнбүз. Андан кийин дүрия жоолукту баштадык. Ушинтип өзүбүздүн формаларыбызды толуктап олтуруп, анан эмнеге биздин айылда ушул форма сакталып калган, Алай районунун Сарымогол айылында. Анан эмне үчүн ушул формаларды биз толуктап алып чыксак болбойт? Изилдеп баштаганыбызда ар бир ором, ар бир урууга таандык экенин билдик. Анан ошентип Тажикстандын Мургап жергесине барып келдик. Чоң Алайды кыдырдык, Алайды кыдырдык, Баткен, Жалал Абад болуп олтуруп биз азыркы күндө 12 форма даярдай алдык. Энелерибизден, чоң энелерибизден, тайнелерибизден калган бул мурас. Ошол мурасты тайнелерибиз кыздарына ушундай калактарды жасап, дүрияларды, кептакыяларды тигип, кыздарды шаан шөкөт менен, күмүштөр менен, алтындар менен кооздоп, башына кептакыяны кийгизип, үстүнө калакты коюп, анан дүрияларды өз колдору менен саймаларды сайып, өздөрүнүн ойлорун, тилектерин, максаттарын ошо кызы бөтөн жерге барганда ошондой жакшы максаттарды, тилектерин бүт ошол саймаларга, оюларга түшүрүп, кызды калак менен турмушка узатышкан. Бул ортолукта калак кыйла солгундап кеткен. Энелерибизден кийинки убактарда бул калак жоголуп эле кеткен. Кээ бир гана үйлөрдө сакталып, баягы кыздарына катып койгон, энеден сактап калган аялдар да болгон. Ал эми көпчүлүгү жок кылып жиберишкен.
Негизинен бул калак чындыгында бир өзгөчө формалар деп биз айта алабыз. Түндүктө элечек болгон болсо, түштүктө аны мүйүздүү элечек деп дагы айтылат да, экинчи бир варианты. Ошол маңдайдын оркоюп чыгып турганы бул ошол күндөн, ысыктан, сууктан сактаган. Анан бул өзү калак дегендин өтө бир мындай маанилүү жагдайы. Ысык суукта жүргөн, кыргыз көчмөн болгондо ошол убакытта колдонуп, кандай бир окуялар болуп калса ошого карата колдонуп олтуруп, мисалы баягы аял ааламды сактап турат деген нерсени биз баягы тоолорго окшоп турат да, нооролушу өзү. Ошол жерден көрсөк болот. Ааламды көтөрүп турган сыяктуу элестелет. Жақсы қылып тұр дейді. Калакта болсо баш кийиминен эле аялдын кандай болгонун билип турушкан булар. Бул кыз экен, бул аял экен, бул орто жаш экен. Жашын деле ошонун билип коюшкан. Кыздары турмушка чыкканга чейин чачы экиге бөлүнбөйт. Качан гана турмушка чыкканда чачын экиге бөлүп, дайыма ак жалгап жүрсүн деп чачтын учуна ак пактадан пилик тагып, башына ак жолук салып, актан 10 метрден 30 метрге чейинки калакты ороп, ошо кыздарды турмушка узатышкан. Байбичелер, ушул кызыбыз барган жеринде сиздердей байбиче болсун, ак пактадай жумшак болсун, турмушу да ушул ак пактадай ак болсун. Кыргызда кыздар турмушка чыкканча ошол кызыл жолук салынат. Качан гана турмушка чыгар алдында ак жолукту биринчи жолу салышат. Бисмиллахиррахманиррахим деп кызга ак жолук салабыз. Биринчи ак жолук салган мааниси ошо ак жолтой болгун, ак жолдуу болгун, дайым сени ак жалгап жүрсүн дейт. Турмуш курууну эми биринчи босогосун аттаганда ак жолук салышат. Ошо энелерибиз мындан 1 кылым, 2 кылым мурда ушул кептакыяны кыздарына атап, таберик катары, мурас катары калтырган. Ошо энелердин көзү өтүп кетсе дагы бул саймалар ошо кызында эстелик катары ойлору, тилектери ушул саймаларда калып кеткен. Биздин байбичелерде, энелерибизде, чоң энелерибизде ушул кыз дагы байбиче болсун. Бисмиллахиррахманиррахим. Түштүк аймактагы ушул ичкилик урууларында дайым ошол өзгөчөлүгүбүз ошо калакты мүйүз чыгарып, муну мүйүзчө деп коебуз. Ак калакты кийип, ошо өнүп өсүп жүрсүн деп, бул дагы кыргыздын бир салттуу билими. Ошо кызга акыл насаат айтышып, энеси, чогуу энеси, тайнеси, ошо жеңелери
Sen барган жериңде ошол үйдүн үй бүлөсү болгун, ошол үйгө бала болгун, ошол үйгө кыз болгун, кызындай болгун. Ошо ата энеңди кепке калтырбагын. Биздин сага айтар акыл насаатыбыз жакшы болгун, өңгүн, өскүн ошол жерде. Ушул байбичелердей байбиче болгун, бала чакалуу болуп, ошол жерде өнүп өскүн деп өздөрүнүн жакшы насаат, тарбия сөздөрүн айтышкан. Кайынчуш сыйлаган имандуу, тукуктуу келиндерден болгон. Эңкейти камчы чаптырба, энеңе наалат айттырба, айланайын, бактылуу болгон, имандуу келиндерден болгон. Алтындан бешик өңөргөн кызым, алганың менен көгөргөн кызым, күмүштөн бешик өңөргөн кызым, күйөөң менен көгөргөн кызым, ошо барган жерде бак тапкын. Бул жүз жапкы деп аталат. Бул дагы муну биз өз колубуз менен типтик, ошо кыздарга атат. Бул жүз жапкыны көчүрүп жатканда кызга байлайт. Себеби келиндин жүзү ачык барбаш үчүн бул. Байбише мына ушул нанды, нан ичине ороп, кызыбызды барган жеринде дагы ырыскылуу болсун, ушул жол менен азыр белин таңабыз. Өзүбүз жактагы салттуу билимдер менен айкалышкан салттуу кийимдерди алып чыкканга аракет жасадык. Ушул долбоордун негизинде жалпысынан мурас деген коллекциябызды толуктап, изилдөөлөр негизинде алып чыктык.